исламга чейинки пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтарган нерселерден өзүнүн ата тегин менен сыймыктанып, менменсинип, башкаларды үстүнөн кароо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: менин үммөтүмдө 4 нерсени таштабайт деген. Бул Муслимде келген хадис. Ошонун бири ата бабалар менен тегин менен сыймыктанып, мактанып өзүн көргөзүү. Мисалы, чоң аталары менен, аталары менен башкаларды кулдай көрүп, башкалардын үстүнөн карап, текеберлене турган жолго чейин барышат. Каерде болсо ошолорду мактап, башкалардын чоң аталары, ата бабалар теги жок, тексиз эл, биздики мындай болгон, тигиндей болгон деп сөз бербей, эскерип, каерде баса турса, өзүнүн теги менен, уруусу менен мактанган да мактанган. Меккенин жахилия учурунда да арабтар ушундай мактанган. Керек болсо ажылык кылганда минага чыгып, Аллахты эстеген ордуна аталарын эстешип, мактанышып, бири-бири менен сыймыктанышып турушкан. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 200-аятында: "Фаида кадайтум манасикакум фазкуруллаха кадикрикум абаакум ау ашадда зикро". Эгерде силер ажылыктагы эрежелерди аткаргандан кийин Аллахты ушундай эстегиле, кадимки ата бабаңарды эстегендей, же андан көп эстегиле деген. Мына жахилия ушундай деңгээлге чейин жеткен. Элестетиңиздер. Мындайча айтканда, ата текти айтпа, таштап сал, алардан чан деген сөз эмес бул. Ооба, бул керек. Чынжырын атасы ким, чоң атасынын атасы ким билген жакшы. Ошол менен бири-бири менен чоң аталар бириккенин билет, тууганчылык мамилесин улайт. Ошол үчүн ал эми сыймыктанып, мактанып, башкалардын чоң аталарын, аталарын жемелеп, сын тагып, кемсинтип, себеби дегенде сиз бул нерсени эскерип атканда, бирөөнүн чоң атасы сен чоң атаң жеткендей ийгиликке жетпей эле өтүп кеткен болушу мүмкүн. Бирөөсү түрмөдө өлгөн, бирөөсү болсо жөнөкөй болуп эле өлгөн. Анан алардын да жүрөгү ооруйт да айтып отурса. Өзүңдөгү неаматты, жакшылыкты мактанып, эскерип отурушуң. Мына ушул дагы жахилиядан болгон. Өзүнүн жакшы амалы менен көргөзбөстөн, чоң аталарынын дарын атап, иштерин эскерип, башкаларды жемелеп, кемсинтип, менменсинип, сыймыктанып, башкаларды үстүнөн карап, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул нерсени четке кагып кайтарган. Бул жахилиядан экенин, бирок ошондой болсо дагы бул үммөт ушул жаман кылыкты таштабай, уланта бере турганын айткан.